Биринчиден, жумушка келдимби? Жумушка келгенден кийин вводный инструктаж өтүш керек. Обязательно порядка. Мен бардык жерге айтам. Отдел кадрдан өткөндөн кийин вводный инструктаж өтпөйүнчө жумушка допуск этип берилет. Стройка категория опасныйга кирет да. Категория опасныйга. Бул жерге чужой кишилер киргенге болбойт. Чужой кишилер киргенге болбойт. Негизи ошондой да баягы карап келгенде деле азыр ТЦО деп киргизип атпайбы? Подсамательный. Бундагы вообще негизи закон боюнча уруксат жок. Азыркы эмнелердин строительствонун көпчүлүгү дагы лифтовый шахталардан кулап каза болуп атат. Иштеп мына кышында сен өзүңөр билесиңер, караң бат кирет да. Анан баягы телефон менен 8-чи этаждан түшүп келаткан экен. Түшүп келатып, телефону чырылдап калыпты. Түшүп келатып, анан ошентип туруп анан сүйлөшүп атып баягы түптүз эшик менен барып туруп лифтовый шахтага түшүп каза болуп калган. Мына тиги никтин үйүнөн деле бир канча 12-чи этаждан башына эмне түшүп 16 килограмм пеноблок түшүп каза болуп калбады. Мунун бардыгы ошо эмне каскасы жок. Негизи эми этажга чыкпагандан кийин эмне узай бизге каска мешать этет экен деп, эшикке чыгасыңбы чыкпайсыңбы? Мына территория ограждение турабы? Ошонун ичинде курулуш болуп атабы? Киргенден баштап проверяющий болобу? Эмнелер болобу? Комиссия болобу? Любой киши инструктажды өтүп, кол коюп туруп, каска алып, анан киришкен. Андан кийин акыркы СНИП 12.01.2018 деп акыркы СНИП ушул менен чыкты. Азыр баягы моменттер калган. Азыр билип атасың. Сразу первый очередь прорабты алып барып камап атат. Билип атасың? Первый очередь прорабты. Первый очередь өзүңдүн начальнигиңде. Если он меры не принял, служба по контролю и надзору трудовым законодательством. Минтрудта, при Минтруде. Ошого чалып эмнеткиле. Любой эмнени мага деле чалып кайрылгыла, адресин бергиле. Эгерде силер мындай секретный эмнете издесиңер, адресин берип койгула. Мен өзүм тиги служба по контролю менен байланышып туруп өзүм барып туруп яма кылып атат. Муну силер мен айттым, токтобой койду, эмне кылам депчи. Это уже беспомощность болуп калат. Да, ошон үчүн первую очередь өзүңдүн непосредственно начальниге чаласың, айтасың, докладной жазасың, мындай деп. В срочном порядке остановить или депчи, я с себя снимаю ответственность. Ошон это только кагаз спасать этит.